Кадырлар, Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио угармандар. Мына ошентип Салам медиасында кайрадан эле ачык микрофон уктуруусу жана алып баруучусу мен Улкан Дүйшөева. Биздин бүгүнкү сөз кыла турган темабыз демейде бүгүнкү күндүн эң көйгөйлөрүнүн бири мигрант тарабынан тууганына калтырылган балдардын зомбулукка кабылышын алдын алуу. Мына ушул теманы алкагында сөз кылабыз. Албетте конокторубуз дагы бар. Дал ушул теманы талкуулап бизге багыт бере турган конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Баккен райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдар бөлүмүнүн баш кадиси Салима Көкчөева эжекебиз, саламатсызбы? Кош келипсиз. Жана ошондой эле Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин социалдык педагогу Жылдыз Апизали кызы эжекебиз. Кош келипсиздер. Биздин ушул темабыз жөнүндө айта кетели. Бул программа негизи Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Эфирде айтылган ой пикир ала фонддун көз карашын чагылдырбайт. Алгач эле бизде бул жерде бир окуя бар. Биздин угармандар тараптан келген. Ошол окуяны угуп көрүп, андан кийин талкууга өтсөк. Менин ата-энем алыста жүргөндүгүнө 10 жылдын жүзү болду. Мен 6 жашымда алар жумуш издеп ошо Россияга кетишкен. Биринчи ата-энесиз жашоо кыйын болгон. Кийин бара-бара кичине көнүшүп, андан кийин ата-энем ар жылы келип кетмей болду. Ошол мага дем күч кубат берип турду десем болот. Ата-энем мага акча жөнөтүп турду, эми ошо тайнем, таятамдарга акча жөнөтүп турду. Тайнем менен таятамдын колунда өскөм. Ошолордун колунда өсүп, берген тарбияларга ыраазымын. Бирок мен тагам бар, анан тагамдын балдары бар. Менден алар 5 жаш кичине. Алар тагам базардан келгенде, жумуштан келгенде аларга ар нерсе алып келчү. Мага эч нерсе алып келбейт эле. Ошол жерден да өзүмдү бир башкача сезип кетет элем. Ата-энемдин мээримине зар болуп кетет элем ошол убакта. Ал тагам өзүнүн балдарын иштетпей мен иштетип, кээде ошол иштин айынан сабактарга барбай калган учурларым да болгон. Мен сабакка барышым керек деген учурларда мага кол көтөрөт. Кол көтөрүп неме кылган дагы учурлар болгон. Азыркы күндө дагы болуп келип атат. Ал эле эмес, ичип келген күндөрү түнкү ичип келген күндөрү түнү бою уктатпай мени жанында алып отуруп, жакшы эмес сөздөрдү айтып, кол көтөргөн учурлар да болот. Ал качанга чейин ушул биздин мойнуга жүк болуп жүрөсүң? Үйүңө кетпейсиңби? Ата-энең барбы? Ата-энең сени сүйбөйт да ошон үчүн ушул жака таштап кеткен деген учурлар болот. Бул мага абдан катуу тиет. Мен мындай мамилени эч кимге каалабайм, чынында. Ал эми мектепте болсо мен жакшы окуучумун. Ата-энелер чогулушу болгондо ата-энелер чакырчу, анан менин үйүмдөн тайнем, таятам бошобой жумуштан мага эч ким келбейт эле. Ошо ата-энем менин жакшы окутканымды көрүп сүйүнсө деген кыялдарым бар эле. Ушул укса деп келсем, класс жетекчилерим жакшы окуган балдарды мактачу. Мени мактаган менен бирок менин жакындарым эч ким укпайт эле. Мектептен чыкканда ата-энелер балдары менен чүңкүлдөшүп үйүнө жөнөшчү. Аларды көрүп мен ата-энем сагынып кетет элем. Ата-энем бар кезде шайыр эрке бала элем. Ата-энем кеткенден кийин ушу шайыр бала жоголуп, бир түнт балага айланып калгам. Эч кимге ишенбей мен калар элем, ушу ата-энелер жаш балдарын таштап алыска кетпесе экен деп. Биздин мамлекет өнүгүп, өз жарандарга жумуш камсыздап берсе жакшы болот эле. Демек, бул биздин бир гана бизге берилген окуя, бирок бүгүнкү күндө мигранттардын балдарынын көпчүлүгүнүн көйгөйү десек жаңылыштык болбос. Бул багытта ушул окуяга карата өзүңүздүн көз карашыңызды, пикириңизди деги эле эмне кылыш керек мындай учурда? Же болбосо ушул мигранттардын балдарынын зордук зомбулукка кабылышына алдын алуу боюнча кандай иш-аракеттерди кылып атасыздар? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, радио угармандар. Бул албетте азыр Кыргызстанда бардык эле жерлерде ушул эң көйгөйлүү проблема десем болот. Проблема десем болот да, бул азыр ата-энелер жумуш издеп сыртка чыгып, балдары кароосуз, камкордугусуз калган учурлар азыр көп эле катталып атат. Азыр бизде Баткен шаарында ушундай зордук зомбулукка учураган деле мындай үй бүлөлөр болуп атат, бирок эми алдын алуу жүргүзүлгөн иштер жүргүзүлүп, көп балдарга кандайдыр бир жардамдар берилип,
бото эле иштер жүргүзүлүп атат. Бул бала чындыгында баягы ата энесинин мээримине зар болуп, ата энесиге болгон кусалыгы күчөп барган сайын эми сөзсүз түрдө мындай психикасына таасири тиет да. Мындай учурлар азыр көп эле болуп атат. Айрыкча мына пандемияда ата энелер барып кетип кайта келе албай проблемалар көп болуп атат да. Эми бул кандайдыр сөзсүз түрдө эле урушуп, ууруганда зордук зомбулукка учурады десек болот, мындай учураган болот. Анан психикалык мындай моральный дагы, физический дагы зордук зомбулукка учурап атат да балдар. Эми ушул учурдан пайдаланып мен айтып кетет элем, ушул баягы сыртка миграцияга кетип атканда ата энелер балдарыны туугандарыга, там чоң эне чоң ата, тайнесине, тагаларына таштап атканда сөзсүз түрдө мындай документальный оформление кылып кетсе жакшы болот да. Документальный оформление деген бул нотариус аркылуу алар макулдуктарын берип туугандарына таштап кетип атканда ошол алып калган камкорчу сөзсүз түрдө кандайдыр бир жоопкерчиликти сезип калат эле да. Ал деген макулдук кат бергенден кийин бул сөзсүз түрдө сот аркылуу чечим чыгат. Ошол сот аркылуу чечим чыккандан кийин баягы камкорчу өзүнүн жоопкерчилигин сезип, балага кандайдыр бир көңүл бөлүп, сабагына катышып, мугалимдерге барып кабар алып, балага үйдө мындай жетиштүү мээрим берет эле дейм да. Эми ушу ата энелерге айтып кетет элем, ушу балдарды жалгыз таштабай, сөзсүз эле ата энесин бирөө калса жакшы болот эле да. Эми бул деген шартка байланыштуу керектелер ата энелер бардыгы экөө тең кетип, балдар жалгыз калып, ушундай зордук зомбулукка учураган учурлар да катталып атат да. Жылдызжы, айтсаңыз, ушул сиздер окуган мектепте, сиздер окуткан мектепте негизи эле ушундай зомбулукка кабылган же болбосо мигранттардын калтырып кеткен балдары жөнүндө канча окуучу бар? Алар менен кандайча иштешип атасыздар бүгүнкү күндө? Биздин саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Ушул эфирден пайдаланып мен дагы өзүмдүн бир топтон бери жыйылып калган көйгөйлөрүмдү, маселелеримди чечип алсам эл алдында жакшы болмок. Анда биринчи ирет жанакы окуяны талкуулай турган болсок, биз эми ушулда миграция темасына кайрыла турган болсок, Салим эже айткандай, аябай Кыргызстанда, анын ичинде биздин Баткенибизде миграция күч алган кез кайсы көптөн бери. Бул нерседе бизде азыр Баткен шаарындагы ушул Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде 211 окуучу мигранттын балдары болуп эсептелинет. Анан мен ушул жанакы боюнча айта турган болсом, баланын окуясынан улам, мен азыр учурдан пайдаланып дагы бир ирет кайсыл жолугушууларда болбосун, балким ушул ата энелер чогулушунда болсун, же ушундай жолугушууларда болсун, бардык жерде мен чарчап айта албай ушул бир эле маселени айтып келе жатам. Бул кайсы маселе? Бул урматтуу ата энелер, дагы бир жолу ушул учурдан пайдаланып айта кете турган нерсе, бул сиздерден сураныч, жанакы окуядан улам дагы бала ата эне мээримине тойбойт атат. Ата эне мээримине эч кандай, мен айтарым ушул балаңыздарды эч качан таштабасаңыздар. Анткени ата эне мээримине ата энеден башка эч ким, эч кайсы жан, эч кайсы жакын адам ата эне мээримине эч кимге бере албайт. Сиз берген мээримди мээрим менен эч кайсы жан тойгуза албайт. Сизден артык эч ким мээримге бөлө албайт. Сиз канча башка тайата жакындарынан мээрим көрсө дагы сизден тойгумайынча бала мээримге эч качан тойбойт демекчимин да. Мына ушул кайрылып кетерим, ушул биринчи ирет кайрылуум ушул ата энелерге дагы да ушул учурдан пайдаланып ушул нерсени айтмакчымын. Андан кийин баягы жанакы баланын окуясынан улам, бала ооба Салим эже айткандай, байкуш бала ушундай, бул бир эле баланын окуясын чагылдырып атабыз бул жерде. Негизи көптөгөн балдар ушундай эменин жертвасы болуп келип атат десек болот. Ушул окуянын, ушундай сыяктуу эле окуянын көзгө көрүнбөгөн, бул билинбеген фактылар канча толгон токой болуп атат. Бундан биз эмнени айтмакчыбыз? Бул бала ушундай
зордук зомбулуктун бир эле физикалык же болбосо моралдык дегибей баардык түрүн тарткан. Анан бул өзүнүн ушул баланын келечекте бул баланын азыр эле бүгүн эле эртең эле таасирин эмес, бул балага бул өмүр бою тийгизип келет. Анткени бала дагы ата эне эртең бир күн миграция бүтөт, балким эртең бүтөт, бүрсү күн бүтөт, ата эне баары бир балага кайрылып келет. Бирок ошол кезде келер дүйнө кетпес неме деген сыяктуу бала эмнени эме берсең ошону аласың деген сыяктуу бала дагы келечекте ата энеге мээрим бериш керек. Ал дагы келме кезек, ал дагы мээрим менен ата энени сүйүш керек. Бала дагы өмүр бою ата энени сүйүш керек. Ал ата энеден алган эгер мээрим албаса, ал өзүнүн баласына да кийин мээрим бере албай калат, кесепеттери. Ушундай да көпмүндан көп жабыркайт. Негизи баягы мектепте окутасыздар, окуучулардын арасында баары эле бирдей эмес, бири материалдык жактан, моралдык жактан жетишкен, жетишпеген үй бүлөлөр бар. Ошолордун баардыгын, алардын ичинде мигранттардын балдарына, алардын психологиясына мугалим катары кандай жардам бере аласыздар? Мисалы окуучулардын баардыгын баягы теңдүү эле карагандар бар, теңсиздик менен карагандар бар, мугалим катары алар менен кандайча иштешесиздер? Биз буларды алгач биз өзүбүз эле мектепте гана булар менен иш алып барбайбыз. Биз мына түздөн түз үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү менен тыгыз иштешебиз. Баягы күч органдары менен кошо иштешебиз. Биз Гараного баш ийген, Гараного карагандыктан Гарано менен билим берүү тармагы демекчимин да. Ошолар менен 5 тараптуу иш алып барабыз. 5 жактан 5 орган менен. Анан эми ушулар менен алып барабыз, иштерди алып барганда биз именно биздин ар тараптуу дегенде бир өзүбүз эле мигранттардын балдары менен иштей коебуз дегенден алысмын. Ушулар бизге көмөктөшүп турат, эр шаркак иштешебиз дегенмин. Бул биринчиси. Анан экинчиси жеке эле өзүбүзгө именно педагогика жаатына келет токтой турган болсок, педагогика жаатында биз буларга биринчи мигранттын балдары менен иштешкенде ооба туура айтасың, бири материалдык жактан аз камсыз болгон, бири орто, бири өтө деген сыяктуу деген нерселерге келип токтолуп атабыз. Бул жерде биз ушул жанагы мигранттын балдары алжыргагандан ата энеси кеткен жери жок. Бул боюнча биз ошол жана 5 тараптуу иштешип атабыз дегенден баягы материалдык жардамдарды материалдык көйгөй болсо ошол аныктап туруп материалдык жардам берүүгө аракет кылабыз органдар менен. Андан кийин жанакы биз бул балдарга көбүнчө бизден талап кылына турган нерсе, биз тийиштүү адистерге кайрылганда ушул нерселерди өндүрүп бере алабыз бала үчүн. Андан кийин дагы эле жанакы биз балдар менен буларга биринчи иретте мотивация жагынан иштейбиз да, балдар мененчи балдарга ошо мотивация берүү жагын карайбыз. Ушул жанакы именно жашоого, билимге, спортко буларды алаксытып, баягы жашоонун кандай таттуу, кандай рахаттуу экендигини буларга ушулардан баягы ооз эки жүзүндө, жазуу жүзүндө булардан анкетирование, сурамжылоолордун бир канча сурамжылоолордун аркасынан немесинен жыйынтыгынан биз баланын эмнеге муктаж, кайсыл нерсе бул аксап атат, кайсыл нерсесинен булга жардам керек болуп атат, ушул нерсе аныкталат. Анан ошол боюнча багытка карап биз көмөк беребиз. Анан мен бир нерсени Жылдыз немесе толуктап кетейин. Бул микрофон жакыныраак. Бул деген мигранттын баласы баягы ата энесинин сагыныч, ата энесиге болгон сагынычыны экөө бири-бирин ата эне менен баланын ортосунда бири-бириге жеткире албайт дагы. Ата энеси ошол сагынычтын ордуна акча жөнөтөт да, материальный. Ошол акчаны алгандан кийин баягы балада кандайдыр бир башкача бир сезимдер пайда болот дагы, баягы акчаны алып туруп ал башка нерсеге жумшайт дагы. Ошол эле учурда зордук зомбулук болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда баягындай правонарушение, укук бузууларга барып калат да. Аны айтканымдын себеби зордук зомбулукка деген ошол эгер ошол мигранттын баласы слабый болуп, зато акчасы болсо, аны аякта бирөөлөр рэкет деген баягы сырттагы балдар ошодон акча алат. Баягы уже материальный, моральный зордук зомбулукка учурап атат да ошол моменттечи. Вот ушундайлар мындай тилекке каршы көп болуп атат да мигранттын балдарынын арасында. Баягы правонарушениялар, зордук зомбулукка учураган укук бузуулар келип эле ушул мигранттын баласынан чыгып калып атат да. Ушул аябай өкүнүчтүү. Демек бул дагы
туктап кете турган нерсе ошол Салим эже жанакы биз мен айткан мээримди ата эне бере албаган мээримди ата энеден күткөн мээримди бала сырттан издей баштагандыктан ушул нерсе келип чыгат. Ошондой чыгат. Демек баягы башка бирөөнүн колунда калган үчүн ойдогудай тарбияда калыптанган эмес, баягы акчаны алгандан кийин өзү каалаган жака жумшап ушундай нерселер контроль жок, анан барып зор зомбулукка учурайт. Эми мен улкан дагы бир ушул учурдан пайдаланып ушул ата энелерге айтат элем да, ошо миграцияга баратканда мындай кызга, нуска ошол ишти жасаса болот да. Миграцияга баратканда ошо созештага барып, ошо биздин үй бүлө жана балдар колдоо бөлүмүгө барып, мен ушуна баратам, ушул баламды мына тууганыма таштайм деп туруп эле, бул элементарный эле нерсе, нотариуска барып макулдугуну берип, колуга кармасын, наркы ошо камкорчу адам анан калган документтерин ал шашса кете берсин да, макулдугуну берип нотариус аркылуу. Ал камкорчу адам калып, ошо баланы өзүнө камкорчулукка өткөргөнгө иш чараларды баягындай документтерге чуркап, ошол чечим чыгарып, буйрук чыгарып, ошо баланы өзүнүн камкорчулугуна алса болот да. Биздикилер ошого жоопкерчиликтүү болбой атат да. Ошон үчүн дагы балдар зомбулукка көп кабылды. Ошондой болуп атат да. Эгерде ал кагазды ошол документти турлаганда дагы бир аз болсо жоопкерчилик пайда болмок. Пайда болот. Сөзсүз. Салим эже, сиздин сөзүңүзгө улай ушул маселени жакшы козгодуңуз, жакшы айтып атасыз. Бизде да мектепте практикабызда көп ушундай көйгөйлөр кездешип атат. Анан эмне үчүн сен ушуну миграцияга кетип атыптырсың? Ооба, биз деле сени түшүнгөнгө аракет кылайлы. Бирок сен ушуну мыйзамды калтырып кетип атасыңбы, же кандай кылып кетип атасың? Ушундай апама таштап атам, же болбосо атама ушундай деген маселелерди айтып атышат. Ата энелер анан ушуну кандай мыйзамдаштырып кетсең жакшы болмок десек, ооба, мен деле ошону каалайм, бирок бир топ бул боюнча маселеси аябай көп экен. Ары чурка, бери чуркасы көп экен дейт. Ошону кантип жөнөкөйлөтсө болот? Ушуну жөндөй сүйлөп берсеңиз. Ошону айта кетиңиз. Бул документтер дегенде бир 9 документ керек. Бул биринчи эле кезекте баягы макулдук болуш керек нотариус аркылуу. Анан соттуулугу боюнча ошо камкорчу соттолбогон болуш керек. Ден соолугу чың болуш керек. Бул боюнча баягы биздин больницадан СЦМден справка берилет. Биз эме беребиз, эмесине бланкасын беребиз, барып ошону толтуруп келет. Анан баягы доходу боюнча, себеби бул бала миграцияга ата энеси кетип атса, бул бала камкорчулуктун колунда калат, эмне менен багат деген маселе сотто жаралат да. Ошон үчүн баягы доходу жөнүндө справка болуш керек. Анан үй бүлөнүн курамы жөнүндө ошо камкорчунун, ошондой эле соттуулугу жөнүндө справкалар алынат. Анан үйү болсун деп азыр мына акыркы бир айда дагы бир топ документтер кошулду да. Ушул аябай көйгөй жаратып атат да. Бул бардыгына эле көйгөй болуп атат. Ушуну эми кандайдыр жөнөкөйлөштүрүп, неме кылса жакшы болот эле мамлекет тарабынан. Бир топ документтер, даже элементарный баягы декларация эмес, мурдагы имуществоларындагы тактагыла деп атат да, ошо баланын имуществосын. Эми ал ата энеси кайра келе турган нерсе да. Ошентип бир топ документтер кошумча болуп көйгөй жаратып атат. Ушундай документарный кылып туруп, жанагындай кылып калтырып кетсе, менимче мен бир аз ошо балага болгондо анын жоопкерчилик күчөп, анан ата энеси дагы ишеничтүү болуп, мыйзам жолунда жооп берет, анан ушул калтырган кишим деген сыяктуу жоопкерчилик пайда болгондо ата эне дагы кыжалат болбой. Менимче барып келсе керек эле. Ишенич пайда болот эле да, эки тараптан жоопкерчилик пайда болот эле да. Ал таштап кеткен, ал алып аткан, ошон үчүн бала зордук зомбулукка учурабай. Бирок ушул учурда бир аз ушул документация жумушун жөнөкөйлөштүрсө менимче жакшы болмок да. Жакшы болот эле. Эми ал биз тарабынан болбойт экен, бул мамлекет тарабынан. Мыйзам калат. Ооба, мыйзам соттор аябай көбөйтүп койду да, ошодо өздөрүнүн бир пленуму бар экен, ошол да кошумча документтерди алып келгиле деп биздин эметип атат да. Негизи буга чейин айтып өттүңүз, баягы ошо балдардын, айрыкча мигранттардын балдарынын зордук зомбулукка кабылбоосу үчүн алдын ала бир канча иштерди өткөрдүк депчи, иш аракеттерди. Бүгүнкү пандемиянын тушунда кандай иш аракеттерди жүргүзүп атасыздар? Пандемияда эми баягы эле балдар көбү ата энеси узакка чейин келе албай жүргөндөр кошумча болуп, бир топ эле неме проблемалар болуп атат. Баягы азыр жакында эле бир эмеде Бужум айылында бир эме келин бир жыл 2019 жылы ноябрда кеткен экен, 3 жашар баласын таштап, кайненесиге таштап кеткен, кайненеси өтүп кетиптир. Бала кароосуз калып кетиптир. Күйөөсү дагы орукчан экен.
эмеге посольствого элчиликке жыкшынкулукка биз кат менен кайрылдык, бирок азырынча эч кандай бир жооп жок болуп атат да. Жооп жок болуп атат. Ошол бала кароосуз, практически кароосуз калып кетип атат. Атасы карай албай атат. Туугандары дагы эми караса бала кыз, ошо 3 жашар бала чоң энесинин колдо жүрүп, чоң энесиге үйрөнүп калганда азыр эч кимге көнбөй ыйлап неме болуп атат экен. Эми иш-чаралар жүргүзүп атабыз, эми болуп результаты болуп калат деп күтүп атабыз. Негизи балдарга карата мамиле баягы зомбулук бул ар кандай жаман мамиледен келип чыгат. Андан тышкары мисалы кыз балдарга болсо сексуалдык жактан зомбулук болушу мүмкүн, эркек балдарга физикалык жактан болушу мүмкүн. Сиздердин мектепте ушул зомбулуктар кабылган фактылар барбы? Кайсыл түрү менен кездешти эле буга чейин? Одоно зордук зомбулук болуп жатат дегендерден алысмын. Мисалы үчүн эми бирөөгө оройраак сүйлөп койгон, булар өспүрүм куракта бул көнүмүш эле адат. Мисалы үчүн эми ошону дагы болтурбоого силерде мындай бизде түрлүү тарбиялык сааттар, иш-чаралар өтүп атат, бирок тилекке каршы мына ал пандемияга байланыштуу бизде азыр онлайн болуп калып атат, бардыгы анан бири-бирин көрбөй деле отурушат деген нерсеге келип атабыз. Анан буга чейин бирок бул боюнча дагы түрлүү тарбиялык сааттарды, жолугушууларды дин өкүлдөрү менен келип туруп, ушул медицина жаатында ушулар менен келип туруп жолугушууларды өткөрүп, сабак таймаштарды өткөрүп, спорттук иш-чараларды өткөрүп, бул ушул баардыгы зордук зомбулукту алдын алуу боюнча иштер жүрүп жаткан. Эми буюрса дагы болот деген ойдомун. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мен пандемия учурда любой бардык тескери, мисалы үчүн мына өлкөдө пандемия болгон учурда эл кыйналып тургат деп биз эме кылып турабыз. Мунун кесепети түрлүү түмөн кесепеттерди берип атат, бирок анан любой бардык жаман нерсенин аркасында баары жакшы нерсе болот, кошо арасында жакшы нерсе болот дегенге мен өтө мындай ынанып калдым. Анткени бизде жанакы эмеге келип, ошол жанакы ата-энелерде бизде ушундай ата-энелер кездешип атат. Жанакы ушул немеге чейин, карантинге чейин учуп келип калган, же болбосо анан дагы кете албай калган ата-энелер болуп атат. Анан айтып атат да, ата-энелер менен сүйлөшүп эме кылсак, баламдын мүнөзү өзгөрүп калды. Ушул коронавирустун немеси бизге элдерге ушундай таасир берсе, жакшы да көрсө, жакшы да таасир, жакшы да нерсеси бар экен. Жаман, любой жаман иштен жакшы нерсени дагы алсак болот экен. Эмне үчүн десек, биз деген бала меримиге тоюп калдык. Баламдын мүнөзү таптакыр өзгөчө болуп калды, башкача болуп калды. Кандайча башкача болуп калды? Балам өзүнө ишеничтүү сүйлөп калды, өзүнө ишеничтүү кадамдарды жасап калды деп анан кийин көрсө, баягы эне мээримине, ата мээримине бала тойгондо таптакыр башкача болот экен дегенди ынанып байкап, өздөрү байкап калышты да. Көрсө качан өзү байкамайынча ата-эне ушундай деп эле материалдык жактан эле баланы камсыздап коюп, мен акча жөнөтөм, телефон жөнөтөм да, акча салып атам, мен карап атам го, мен байланыштамын го дей берет. Бирок ошол байланыш жана биз онлайн окутуп аткандай эле онлайн байланыш болуп келген да. Азыр эми живой байланыш баягы дагы башкача болот экен деп бизге өздөрү ынануу менен айтып атышат да, бул жакшы жактарын. Ардактуу радио каармандар, мен дагы бир тескерте кетейин. Эгерде биздин каналга жаңыдан кошулган болсоңуздар, сиздер Салам медиасында ачык микрофон уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз мигрант тарабынан тууганына калтырылган балдардын зомбулукка кабылышын алдын алуу деген темада. Жана биздин конокторубуз Баткен райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдар бөлүмүнүн баш кадиси Салима Көкчөева жана ошондой эле Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин социалдык педагогу Жылдыз Апизали кызы бизде конокто. Эгерде сизде кызыктырган суроолор болсо 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылсаңыздар болот дал ушул жаатта. Же болбосо YouTube каналыбызда түз эфир уланууда, өзүңүздүн комментарийиңизди, суроолоруңузду, пикирлериңиздерди калтырсаңыздар албетте болот. Бизге бир суроо келиптир, окуй кетели. Саламатсыздарбы? Салима эже дейт. Мен жакында Москвага жөнөп жатам. Баламды камкордукка калтыруу үчүн сиздердин дарегиңиздер кайсы жерге барсам болот деген суроо экен. Баткен шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдар колдоо бөлүмүндө Баткен шаары боюнча мен өзүм документтерди кабыл алам. Ошол эмеге келе берсин, Сузачтагы. Ошол жерден Тургунбай Садыков көчөсү, миграция трудовое устройство деген ишкана бар, ошол жерде биринчи этажда отурабыз. Абдан жакшы. Демек биздин бүгүнкү темабыз дагы да болсо уланууда, мигрант тарабынан тууганына калтырылган балдардын зомбулукка кабылышын алдын алуу деген темада. Мен жанагын толуктап кетейин. Жанагы бизде соттун чечими чыккандан кийин сөзсүз ошол камкорчу ошону мындай коркпой эле
баланы өзүнүн камкорчулугуна алса болот. Мунун жакшы дагы жагы бар, жанагы мамлекет тарабынан буларга пособие чегерилет. Эгер доход ашпай, на общих основаниях эле доход ашпаса, там машинеси жок болуп, мындай неме болсо, ошо балага камкорчулукка алынган балага кадимкидей эле государство мамлекеттик пособие чыгат, жөлөк пул чыгат. Ошону мындай айтып кетейин, кээ бири аны башым оорутуп эмне кылам ал деген сөз алып тура. Сөз түрдө бизде ушул мигранттардын балдарына дагы бир көйгөй, бул жактан дагы жөлөк пул албайт, тиги жактан дагы албайт, ошондой бир кароосуз калып кеткен балдар да тура. Эми анан ал жактан дагы айлыгы стабильный болбошу мүмкүн, ата энесин миграцияда жүргөндө официалдуу иштебеши мүмкүн. Ошондой. А пособие буларга ишеничтүү болот. Ишеничтүү, постоянный болот да. Анан эми Баткен шаарынын аймагында эми зордук зомбулукка учураган үй бүлөлөр бар. Эми бул боюнча биз иштерди жүргүзүп атабыз. Анан баягы бизде Баткенде бир кыздар көбүнчө эме болуп атат да, мындай проблема создавать этип атат. 17-16 жаштагы кыздар атасы Россияга кеткен, апасы менен калган, апасыны укпай, ушу көчөгө чыгып, ушундай жоголуп кетип, эми ушундай проблемалар бизде болуп атат. Анан аны апасы тапкандан кийин сөзсүз түрдө урушат, урат, анан ал кайрылат. Ушинтип мындай проблемалар болуп атат да. Ата энесин укпаган кыздар көбөйүп атат да. Эркек балдар эмес, кыздарыбыз. Жаман нерсе. Сиздин сөзүңүздөн улам, бул деген кыз бала болсо деле ал ошол эне тарбиясын эле эмес, ата тарбиясын кошо көрүш керек деген сөз. Ошондой эми ошондойлор проблема болуп атат да. Сиздерге чоң рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып баратат. Учурдан пайдаланып ушул акыркы суроомду бере кетейин. Биз канткенде ушул нерсеге чекит кое алабыз. Сиздердин өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу көз карашыңыздарды, пикирлериңизди айтып өтсөңүздөр. Эми миграцияны азайтыш үчүн сөзсүз түрдө эле өзүбүздүн жерибизде деген иш жайлар болуш керек. Өзүбүздүн мамлекетибизде иштесе, ушул миграция азайып, иш жайлар болуп, миграция азайса, анан балдар дагы жумуш менен камсыз болсо, анан балдар дагы зордук зомбулукка учурабай, өзүнүн ата энеси менен болуп, ата энеси мээримине тоюп, сабагына, бүт баарысына жакшы көңүл бурулат эле да. Бул мамлекет тарабынан ушундай болсо. Эң негизгиси менимче ушул калтырылган, жанакы Салим эже атап өткөндөй, мыйзамдуу өкүлү жана мыйзамдуу иш алып барса, мыйзамдуу жолу менен кетсек, менимче дагы бир катар азайса керек. Ушул миграциянын, зордук зомбулукка мигрант балдардын ата энеси миграцияга кеткен балдардын зордук зомбулукка кабылышы менимче биринчи ушул жол менен азайтсак болот экен. Экинчи, бул жерде пайда дагы көрүп атат, анткени жана пособие чегерилип атат деп атасыз го. Анан экинчиси, бул ушул алып калган өкүл, ошол тарап менимче ушул жоопкерчиликти, аябай жоопкерчиликти алып атканда, ошол жоопкерчиликти жанакы жоопкерчиликтүү менен аткарса дейм да, жоопкерчиликтүү менен аткарса, анан ошол бирөөдүн баласын алганда ага дагы мотивация берип, үй бүлөдө өзүнүн баласындай кылып, ошону дагы көкөлөтүп, аны дагы көңүлүн карап, аны дагы ошо өз баласындай кылып кабыл алса, менимче ошол дагы бул жоопкерчилик, мен аны ушу материальный эле үстүн жууп берип атам, курсагын тойгузуп атам эмес, ага да мээрим кичине болсо да, эми ата эне тойгузгандай болбосо дагы бир кандайдыр пайызда ушул ага дагы көңүл буруп, сен эмне болуп атасың, аны менен сырдашып, аны менен маектешип, анын көйгөйүнү чын жүрөктөн чечүүгө аракет жасаса дейм да. Демек ошол балдардын дагы жан дүйнөсүн ачып, жакындан мамиле кылса. Сөз түрдө биздин ошол угарманыбыз сыяктуу эле баягы мээримден алсырап суусап калгандан тышкары, бул жерде бөлүнүүчүлүк, ошол эле психологиялык жактан жабыркоолор аябагандай биздин баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутат. Буйруса мындан ары дагы ар бир ата эне ар бир бала өз ата энесинин мээриминде, кучагында эркин чоңойсун деген тилек менен программабызды жыйынтыктайбыз. Ардактуу радио угармандар, бүгүн бизде конокто дагы бир айта кетейин, Баткен району аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдар бөлүмүнүн баш катчысы Салима Көкчөева эжеке болду. Сизге чоң рахмат. Биздин долбоор башталгандан бери эле бизге келип өзүңүздүн маалыматыңызды берип келатасыз. Ошондой эле Ленин мектебинин социалдык педагогу Жылдыз Апизали кызы эжекебиз.
Иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Бул программа Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Эфирде айтылган пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт жана мигрант тарабынан тууганына калтырылган балдардын зордук зомбулукка кабылышын алдын алуу боюнча сөз кылдык. Эгерде ушул тууралуу сизде көйгөй же болбосо кандайдыр бир учур катталса, биздин ушул студиябыздын коноктору болгон эжекелерибиз менен байланышсаңыздар албетте болот. Салам медиасы өз уктурууларын улантат. Бизден алыстабаңыздар.